Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Бүгүн 20 февраль 2020 жыл. Күндүн жылуулугу 13 градусту көрсөтүп турат. Кадамжай району, Баткен облусу, Кызыл Булак айылындабыз. Мунаке алдыңыздарда көрүнүп турган Байчекей жаздын жарчысы мына жаркырап жерден чыгып калыптыр. Мына жаз жарчысы. Бүгүн сиздер менен сөз кыла турган тема бул мульча боюнча болмокчу. Эгер мульча деген сөздүн кыргызчасын билсеңиздер комментарийга жазып коюңуздар. Муну көчөттүн астын самандоо же жабуу деп да койсо болот экен. Бүгүн ошол мульча боюнча сөз кылмакчыбыз. Мунаке көчөттүн асты чөп менен жабылып турат. Мунун пайдасы кандай, артыкчылыгы эмнеде, кемчиликтери эмнеде? Бүгүн биз сиздер менен ушул боюнча сөз кылайын деп атам. Мульча жасоодо бул органикалык жана органикалык эмес деп бөлүнөт. Органикага чөп, саман, мушкурт, чирей турган бүт бардыгы, жалбырактар, опилка жана башкаларды эсептесек болот. Гумус, компост жана башкалар. Ал эми органикалык эместерге пленка кирет, агроволокна кирет, таштарды койсок болот, коробкаларды койсок болот, баннерлерди койсо болот. Мына ушулар органикалык эмес мульчалоо болуп эсептелет. Мульчанын пайдасы боюнча айта турган болсок, мульча бул биринчиден жерге азык болот көчөттөргө. Экинчи бул жердин шамалдап кетүүсүнөн сактайт, нымдын көтөрүлүүсүнөн сактайт. Биздин атабыздын бир жакшы сөзү бар. Эки жолу чала суугаргандан көрө бир жолку самандоо артык деген. Мына ушундай артыкчылыктары бар. Азыр сиздер менен мына мульчаны ачып көрөлү. Мынакей мульчанын астында дымдуу. Мынакей микроорганизмдердин мынакей иштеп атканын көрүүгө болот. Мынакей жер жумшак болот. Мына бул жерде микроорганизмдер көчөттү туз менен байытып турат. Мульчалаганда жаңы орулган чөптөрдү дагы астына коюуга болот. Ал тезирээк чирейт, тезирээк көчөткө азык болот. Ошондой эле көчөткө сиздер сайга ыргытып аткан мына ушул койдун жүнүн дагы колдонууга болот. Бул жакшы жери астынан чөптү дагы чыгарбайт, нымды дагы жакшы сактайт, нымдын көтөрүлүшүн да сактайт, шамалдоодан сактап турат. Бул 2-3 жылда чирейт экен. Муну практикада көрдүк. И ошондой эле астына көң койсо болот. Мынакей бул жанагы кадимки эле баннер. Баннер дагы жердин нымды көтөрүлүшүнөн сактап турат. Мына көчөттүн астына ушул баннер коюлган. Мынакей достор, жерди шамалдоодон жана отоо чөптөн сактоо максатында мына ушундай агроволокнону дагы колдонууга болот. Мына агроволокнонун ичин ачып көрөлү. Мына отоо чөптөр чыга албайт бул жерден. Нымды жакшы сактайт. Кыргызстан 98% толуу болгондуктан көп жерлибиз адырлар. Бизде көп жерлерде моторлор менен суу ичет. Мына ушундай жерде нымды качырбоо үчүн көп нерселерди кылып келатам. Астына таш коём. Мына мындай тикендерди чаап келип коюуга болот.
Мына көчөттүн астында мульча катары тикендер коюлган. Мынакей. Мына бул жерде таш коюлган көчөттөрдүн астына. Күн 30-35 градус ысыганда, бул таштар 50 градуска чейин ысып кетет. Бул деген сөз көчөттү тез эле курутат деген сөз. Ошондуктан мына ушундай чөптөрдү оруп коюп атам. Курук чөптөрдүн койгон себеби булар көпкө чейин чыдайт, чирибейт, 1 жылга чейин жетет экен. Ошон үчүн мындай кургак чөптөрдү пайдаланып атам. Мына бул чөптөр 10 сантиметр калыңдыкта коюлат. Үстү кургак болгон менен асты ным. Мына көрүүгө болот. Асты ным. Микроорганизмдер жашап атат. Бул 1 жылга чейин чирибейт экен, 1 жылда чирийт экен. Ага чейин жакшы сактап турат экен. Бул мульчалаганда минус жерлери, кемчиликтери болуп бул астында жанагы үлүл мырза баштап коет. Мына ушулар көп топтолуп калат экен. Анан кара чегиртке. Кара чегиртке дагы уялайт. Көрүп чыккандар дагы калың болсо көчөттү тамырын же болбосо өзүн качышы мүмкүн. Мына ушундай кемчиликтери бар. Негизинен мунун артыкчылыктары көп. Көчөт тез чоңоет. Мынакей жаз келди. Ылдыйкы зона көчөттөрдү тиге баштады. Ылдыйкы зона ысык болгон үчүн мына ушундай мульчаны сөзсүз жасаш керек. Көчөт чоңой алгычакта сөзсүз жасаш керек. Бул өзүнө азык болот. Ийгилик ишиңиздерге.